Саламатсызбы көрүүчү, 17 ноябрь Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү болуп өтөт. Учурда Ош шаарында дагы үгүт иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүн Ош шаардык кеңештин депутаттыгына талапкер бизде конокто. Бекболот Арзыбаев мырза, саламатсызбы? Биздин эфирге кош келипсиз. Саламатчылык, рахмат, Нургелди мырза. Бекболот мырза, сиз шаардык кеңештин депутаттыгына аттанып атасыз. Алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Рахмат. Мен аты жөнүм Арзыбаев Бекболот. Ош шаарына караштуу Жапалак айылдык башкармалыгында туулганмын. Ошо Жапалак айылдык башкармалыгынын номер 30 Абдырайымалиев мектебин окуп бүтүп, андан кийин Ош мамлекеттик университетинде ошо билим алгам, жогорку билимдүүмүн. Өзүңүз билгендей, мен буга чейин дагы ошол шаардык кеңештин депутаты болуп, 2 сазыв баягы элге кызмат кылып бердим десем дагы жаңылышпайм. Азыркы ушул 2024 жылы 17 ноябрга белгиленген шайлоого мен ушул Мурас партиясына кошулуп, ушул шаардык кеңештин шайлоосуна аттандым. Шайлоого эмне максатта аттанып атасыз шаардык кеңешке? Кандай максаттарыңыз бар? Мен өзүңүз билгендей, буга чейин ошол айтып өтпөдүмбү? 2 сазыв шаардык кеңештин депутаты болдум деп. Буга чейин биринчи сазывда 2016 жылы шаардык кеңештин биринчи депутаты болуп шайланганмын. Ошол убакта менин ошол бир эле максатым болгон. Мен аз болсо дагы Ош шаарынын өнүгүү өсүшүнө ошо салым кошоюн деген жакшы ниетим болгон. Ошол ниеттен азыр дагы мен эч баягы өзгөртө элекмин. Андан кийинки дагы шайлоодо, мына 21-жылы дагы шайлоодо шаардык кеңештин депутаты болуп шайланып, аз болсо дагы мен ошол элдин көйгөйүн көтөрүп, бир эле мына мен өзүм азыр жашап аткан Жапалак айылдык башкармалыктын жашоочуларына дагы айтып атам. Мен эгерде шаардык кеңештин депутаты болуп калсам, бир эле Жапалак айылдык башкармалыктын көйгөйү эмес, жалпы Ош шаарынын ошол 600-700 миң жашоочу бар да, ошолордун бардык маселесин көтөрүп, ошол үнүн жеткизем деп убада бергенмин. Ошол убадамды мен аз болсо дагы бир аткардым десем эч бир жаңылышпайм. Себеби ошол өзүмдүн күчүмүн жетишинче баягы буга чейин кандай орчундуу маселе болбосун айтып деп, ошол элге ак кызмат кылып берели деген гана ниетте аттанып жатам. Депутаттык мандатка жетсеңиз, кандай жумуштарды аткарасыз? Кандай пландарыңыз бар? Нургелди мырза, өзүңүз билгендей, мен буга чейин аз болсо дагы ар бир сессияда, ошол комитет отурумдарында, ошол ар бир баягы маселеге кайдыгер карабай, ошол баягы элдин кызыкчылыгы үчүн ошол шаардын казынасы, Ош шаарынын казынасы көбөйтүшү керек. Ошол бардык шаардын, мэриянын тиешелүү жетекчилери туура баягы бөлүнгөн акча каражаттын максаттуу, үнөмдүү пайдаланышы керек деп баягы көзөмөлдү күчөтүп, ошолор сураган бул акча каражаттарын дагы биз шаардык кеңеш карап бөлүп берет да. Ошону бөлүп берип, ошолордун иш жүргүзгөндөрүндө дагы көзөмөл кылып, өзүмдүн ой пикирими, сын пикирлерди дагы айтып, канча бир жетекчиге мен ишенбештик да көрсөткөнмүн, иштей албаган жаткан жетекчилерге. Мындан кийин дагы менин азыр максатым бир эле, мен буга чейин өзүм көтөрүп келген шаардагы мыйзамсыздык, жанагындай сатылып кеткен жер, буга чейин бир топ бир аз таасирлүү болгон кишилердин, компаниялары тендерден утуп сапатсыз салган курулуштар, ошол боюнча мен буга чейин көтөрүп иш алып барып келгенмин. Мындан кийин да ошол ишти мен аягына чыгам деп аттанып жатам. Себеби азыркы күндө мына бул өзүңүз көрүп атасыз. Бизде бардык эле жаңы жүздөр, жаңы жаштар келип атат деп атпайбы? Бирок ошол жаңы жаштардын арасында дагы ошол чыныгы элдин кызматын кылам деген жаштардын, ошол талапкерлердин мен келишин каалайт элем. Себеби ал жерге барып, мен буга чейин шаардык кеңеште 2 саз иштеген, ошол ичинен билген киши катары айтсам, ошол жерде биздеги шаардык мэриянын жанагы көзөмөлү кылбай, керек болсо биздин шаардык депутаттардын да өзүнүн көзөмөлү кылганга туура келип калды. Себеби алардын бардыгын өздөрүнүн көпчүлүгүндө кызыкчылыгы бар депутаттар келгенин биздин Ош шаарынын тургундары өздөрү жакшы билет. Бизде андай кызыкчылык жок. Мен элге гана иштеп берем деген ак ниеттемин. Ак ниетте ошентип аттанып жатам. Сиз буга чейин жогорку кеңешке дагы өзүңүздүн талапкерлигиңизди көрсөтүп, депутаттыкка аттангансыз. Жогорку кеңешке ошол талапкерлигиңизди көрсөтүп катышкандан кийин сиз шайлоонун
кандай оор экенин сезип калдыңыз да жоон териңиз мененчи. Анан азыркы үгүт иштери кандай болуп атат, ошол боюнча айтсаңыз. Туура айтасыз. Мен буга чейин жогорку кеңештин шайлоосуна дагы бир мандаттуу округтан катышканмын. Сиз айткан ошол шайлоонун кандай жанагындай оош кыйыштарын, кандай оор түйшүк экенин биз жоон терибиз менен сезгенбиз, өзүбүз билебиз жакшы. Өзүңүздөр жакшы билгендей, буга чейин жогорку кеңештин шайлоосу кандай жол менен өткөнүн Ош шаарынын тургундары өздөрү жакшы билет, мен айтпасам дагы. Ошол убакта админ ресурс кандай колдонгонун дагы жакшы билишет. Бирок мен өз оюман эч качан кайткан эмесмин, кайтпайм дагы. Мен чынын айтсам, адилеттүүлүк, жанагы таза шайлоо жеңет деген ишеничтемин. Азыркы болуп жаткан үгүт иштери, тилекке каршы айрым бир партиялар, биз ошол бийликтин партиясыбыз же бул ушул жактыкы деп айтып, ушундай неме жасап атышпайбы? Мен оюмча алар андай кылбашы керек, туура эмес. Аны айтканга дагы жөн бар, себеп бар. Себеби азыр биз айрым бир партиядагы катышып аткан тиешелүү жетекчилер, ошолордун орун басарлары кандидат болуп аттанышты да. Ушул эле азыркы мына 10 адырда шаардын ичинде буга чейин бир канализациясы жасалса, же таза сууга түтүктөрү тартылса, же баягы газ турбалары тартылса, ошол жетекчилер барып азыр ошол бир кандидаттын аркасынан жүгүрүп жүрүшөт. Ушул көчөгө ушул газ киргизип берген, силер ушуну шайлашыңар керек деп. Мен ошону туура эмес деп ойлойт элем. Себеби ал Ош газ ошол жака газ тартса, ал мамлекеттин акчасына тартып атат да. Ол бир жеке ошол кандидаттын кызыкчылыгына баягы иштебеши керек да, ошол мамлекеттин акчасы. Ошону мен тиешелүү күч органдарына айтат элем, андай ошондой мыйзамсыз иштер болсо, же ошол кылган иштери милдет кылып сен ушул кандидатты шайлайсың десе, туура эмес. Мен азыр ойлойм, азыр бардык партияларга бирдей мүмкүнчүлүк бар. Чыныгы тазасы баягы күчтүү кандидаттар, күчтүү партиялар жеңип чыгышы керек. Бирок айрым бир партияларда ушундай иштер болуп атканы бул туура эмес деп эсептейм. Жанакы айтпадыңызбы, 2 чакырылыштан бери депутатмын депчи. Анан сизди деле жакшы тааныйбыз. Өзүңүздүн соц тармагыңыз аркылуу шаардык кеңеште бир канча жолу орчундуу маселелерди көтөрдүңүз. Атап айтсак, Кең сай массиви, Жапалак айылына газ тартуу боюнча, стадиондун сатылган жерлери боюнча дагы маселелерди көтөрдүңүз. Анан сиз көтөргөн маселелер курч, бирок ошол эле маселелерге күч органдары өз убагында кандай чара көрүп атат, аягына чыгып атабы, ушул боюнча айтсаңыз. Туура айтасыз. Мен Жапалак айылдык башкармалыгындагы мына газ түтүкчөсү 15 жылдан ашуун убакыт болгон да башталышына. Бирок акча каражат толук бөлүнүп берилген. Буга чейин мен ошол шаардык кеңеште да көтөрүп, ошол мен мурун Ош шаарынын прокуратурасына дагы өзүм арыз менен кайрылдым бир нече ирет. Буга чейинки мурунку прокурор, Ош шаарынын прокурорун билесиз, азыркы жаңы келген прокурордон мурункусу, ошол менен сүйлөшүп, келишип, ошол айткан, ошол прокуратура тарабынан айтылган бизге. Биз ошол буга чейин тендерден уткан кишилер менен сүйлөшүп, ошол 2023 жылдын жаңы жылына чейин бүтүрөт деп келиштик. Бир аз эми сабыр кылып туруңуз, буга чейин 1-2 баягы түшүнбөс иштер болуптур. Бирок бул газды аягына баарынан чыгарып берип, Жапалакка 23 жылдын жаңы жылына чейин газ кирет деп айткан да. Бирок азыр 24 жыл дагы немеси келейин деп атат, жаңы жылы. Бирок ал иш аткарылган жок. Бирок ал ишти биз сөз аягынан чыгабыз. Анан аягына чыгабыз, себеби акча каражаты толук бөлүнүп берилгенден кийин ким болбосун аягына чыгарганга милдеттүү. Анан сиз айтып аткан буга чейин Кең сай массивиндеги сатылып кеткен жер боюнча мен ошол убакта бир топ ирет көтөрүп айттым. Буга чейинки ошол мыйзамсыз саткан жетекчилер жоопкерчилик алышы керек деп. Эмне себептен ошол азыркы жалпы аянтты 100 гектар жер сатылып кетти, арзан баада. Сатып, ошол убактагы мен прокуратурага да айтканмын, иш козголгон, андан кийин ишин кыскартышты. Ошентип бир аз акчага сатып жиберген. Бир эле Кең сай эмес, ошол сиз айтып аткан мына бул стадиондун айланасындагы жер дагы сатылып кеткенин биз айтып чыккан болчук бир жылдан мурун. Андан кийин ушул жылы жаз айында өзүңүз көрдүңүздөр. Ошол жерде чындыгында ошол жер сатылып кеткени аныкталып, азыр стадиондун айланасы 4 тарабы бардыгы ачылып, ошол жанагы мурунку калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бирок бул мыйзамсыз иштер бир эле ошол Кең сай же мына стадиондун айланасы эмес, бул шаардын башка дагы бөлүктөрүндө толтура мыйзамсыз иштер бар. Мына буга чейин мен өзү дагы соц тармагыма жазып бөлүшкөндөй, Ак Бура дарыясынын корук зонасындагы
бир канча гектар жерлер сатылып кеткен боюнча да маселе көтөрдүк. Бирок мен жакшы ниет кылып турам. Мен жакшы ниет кылып атам. Азыр мындай мыйзамсыз иштердин сөзсүз түрдө укуктук баасы берилип, ошо мыйзамсыз сатылып кеткен жердин баардыгы ошо мамлекеттин эсебине кайтат деген ишеничтемин. Акбара боюнча буга чейин биз дагы иликтөө жасаганбыз. Анда Ош шаарынын мурдагы мэрлери жер саткандары аныкталган. Анан сизде дагы фактылар барбы ошол мэрлердин жер саткандары боюнча? Ал жерде бир эле мен эмес, ошол мэриянын өзүнүн тиешелүү жетекчилери дагы ошол баягы мыйзамсыз сатылып кеткен боюнча аныкталып, ошол алар ошол кылмыш иши козголуп, азыр жанагындай тергөөдө деп буга чейин жооп беришти. Мен ошол жерде сизге айтайын дегеним, мына коруу зонасы Акбара дайрасынын бир чети буга чейин 75 метр деп келген, андан кийин ошо 50 метр деп, азыркы күндө ошол 50 метрдин баягы ортосунда коруу зонасы жок. Азыр 20 метрге чейин, 10 метрге чейин кыскарып кеткен. Ошол коруу зонаны сатып берген мэрлердин баардыгы жоопкерчилик тартышы керек. Ошол 90-жылдан баштап, мына 2020-жылга чейин ким болбосун, баардыгы мыйзам алдында жооп бериши керек. Себеби баардык мыйзамсыз иштерине ким болбосун кет башы менен, жон терини менен жооп бериши керек. Бирок биздин күч органдары, мен буга чейин канча ирет кайрылдым, кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат, укуктук баа берилет деп атат. Бирок ошол укуктук баа качан берилет, биз ошону күн санап күтүп атабыз. Эгерде ошол жакынкы күндөрү ошол кылмыш иши козголгон кылмыш иштери эмне болду, кандай жыйынтыкка чыгат, ошого карап дагы биз бул маселени көтөргөнгө даярбыз. Себеби бир эле Акбара эмес, шаардын буга чейинки мурунку эски завод, фабрикалардын баардыгы бир болбогон акчага өтүп кеткенин өзүңүз жакшы билесиз да. Ошолордун баардыгы дагы ошол мамлекеттин эсебине кайтарылышы керек. Мен азыркы мамлекеттеги ошол жүргүзүп аткан саясатын ушунун чындыгында мен колдойт элем. Себеби ошол элдин байлыгы бир үч эле адамдын колуна өтпөшү керек. Баардыгы жалпы элдики. Азыр ошол буга чейин сатылып кеткен, мыйзамсыз сатылып кеткен жерлердин өзүнүн базардык баасы канча деген миллиард долларды андай долларга барабар да. Ошонун баардыгы мамлекеттин эсебине кайтарышы керек. Кээ бир фактыларды ачыктап айтып койгону менен күч түзүмдөрү эмнеге чара көрбөй атат өз убагында? Сүйлөшүп алып атышабы же кандай? Мен аны өзүңүз билгендей, бул боюнча мен өзүм дагы соц тармакка жазып айтып келгенмин. Ошол буга чейинки күч органдары, тиешелүү мурунку Ош шаарынын мэрлери баардыгы бири-бири менен табакташ деп. Мен ойлойм, ошол булар баардыгы табакташ болгон үчүн ушундай буга чейин жыйынтык чыкпай атабы. Бирок ал табакташтардын дагы күнү бүтүшү керек. Нургелди мырза, ким мыйзамсыз иш кылса, баардыгын ошол баягы жооп бере турган күн алыс эмес. Азыр ошол балким күч органдары дагы ошол дыкат иликтеп туруп, ошол тиешелүү кишилерди сөзсүз түрдө жанагы мыйзам чегинде жоопко тартат деген ишеничтемин. Буга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаттары, сиздин коллегаларыңыз шаар мэри Бакытбек Жеңишбековичке ишенбөөчүлүк көрсөтүп, бир добуштан ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн да. Анан сиз аларга каршы мэрди колдогонсуз. Эмне себептен колдодуңуз эле? Колдогонуңузга эмне себеп болгон? Туура айтасыз. Мен колдогон себеби ал жерде ошол биздин коллегалар тилекке каршы ошол өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн гана ишенбөөчүлүк көрсөткөнүн мен өзүм ичинен жакшы билем. Эгерде ал киши ошол бир жыл иштеп, баягы 9 айдын жыйынтыгы боюнча эле баягы ишенбөөчүлүк көрсөткөнүн туура эмес деп мен эсептейм. Андай болбошу керек. Себеби ошого чейин ошол биздин айрым бир коллегалар ошол бир-эки баягы шаардагы өздөрүнүн атына катталбаса дагы өздөрүнө тиешелүү кишилердин компаниялары ошо бир тендерден ута албай калса, же бир жол салганда ошого бир ошолордун компаниялары утпай калса эле, ошо баягы мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтпөйбүз деп баягындай кылып колдоп чыгышкан да. Аны мен туура эмес деп ойлойм. Эгерде мындан кийин дагы ошондой баягы бир эле уч кишинин сөзү менен биз ишенбөөчүлүк көрсөтөбүз же бул кишини алабыз десе, мен ага каршы турам. Себеби ал жака ким жетекчи болуп келбесин, ага биринчи кезекте убакыт берилиши керек. Анан ошол жанагы айтып көтөргөн баягы ишенбөөчүлүк же башка бир маселеси орунду болуш керек.
Мен ал ошол ишенбештикти орунсуз деп эсептеген үчүн колдогон эмесмин. Себеби алардын көпчүлүгүнүн аркасында башка күчтөр турган, ошол жерде таасир талашы болгон, ошол жерде өзүңүз билесиз биздин төрага бар, айрым бир депутаттар ошо жогору жакта кишилердин атын айтып ошол жактан биз уруксат алганбыз, бул кишини биз кетиребиз деп ошону инициатива көтөрүшүп, ал ишке ашкан жок, өздөрү уят болушту. Мен ошол себептен мен колдогонум 9 ай иштесе бул киши жаңы мэр болуп келсе, бардык эле мыйзамсызга бул кишинин күнөөсү жок да, буга чейин иштеп келген, ошол 5 жыл мурун, 4 жыл мурун иштеген кишилердин дагы жоопкерчилиги бар да, мэрлердин туура эмес чечим кабыл алган, мыйзамсыз иштерге, мыйзамсыз көп кубаттуу үй салгандарга уруксат бергендердин дагы жоопкерчилигин караш керек да. Бардык мыйзамсыз курулушка же мыйзамсыз иштердин бардыгын 9 ай жетекчи болгон кишилер жооп бербеши керек деген көз караштамын. Ошондой көз караштын себебинен мен аларды колдогон эмесмин. Бекмулат мырза, сиз тажрыйбалуу эл өкүлүсүз да, анан депутаттык мандаттын жоопкерчилиги кандай, анан эл өкүлү кандай болуш керек? Туура айтасыз. Мен азыркы өзүмдүн округумдун Жапалак айылдык башкармалыктын дагы ошол жашоочулар менен, эл менен жолукканда да мен айтып атам. Чындыгында элдин көйгөйүн көтөрүп, жоопкерчиликтүү болгон ошол кандидаттарды шаардык кеңештин депутаты болуп барышы керек деген өзүмдүн сунушумду айтып атам да. Эмне себептен? Себеби мен буга чейин 2 сазыв шаардык кеңештин депутаты болдум. Ошол калп айтпасам бир 4-3 гана депутаттар ошол жанагындай жоопкерчиликтүү, ошол жанагы чыныгы эл өкүлү болду десем мен жаңылышпайм. Бизден көпчүлүк депутаттардын бардыгы мындай айтканда баягы кнопка баскычтар эле келип калган шаардык кеңешке. Менин мурунку коллегаларым капа болушпасын, бирок жалпы шаардын тургундары жакшы билет да. Сиз буга чейин бир дагы шаардык кеңештин бир орчундуу маселе көтөрүп, же чыныгы эл өкүлү экенин, ушул шаардык кеңештин депутаты экенин көпчүлүгү билбейт да. Аны ошол мен азыркы эми шайлоодо ошол башка бир партия болобу, же кайсыл кандидат болот, кайсыл округтан болот, чыныгы элдин алдында элдин көйгөйүн жеткизе ала турган, анан өзүнүн кызыкчылыгын ойлой турган кандидат шаардык кеңештин депутаты болбош керек деген көз караштамын. Азыр чыныгы эл өкүлү болуп, ошо элдин көйгөйүн көтөрүп, чыныгы ошол мэриянын туура эмес иштерин көзүнө сайып көрсөткөн кандидаттар келиши керек деген ойдомун да. Себеби биздин кандидаттардын бардыгы көпчүлүгү ушул көп буга чейин биздин кандидаттар, депутаттардын көпчүлүгү строительный компаниялардагы өзүнүн же строительный компаниясы барлар, же ошондой шаарда иш кылган ишкерлердин көпчүлүгү шаардык кеңештин депутаты болуп келген да. Бирок бардыгы өздөрүнүн көпчүлүгү ошо өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн коргой баягы кызыкчылык бар деп келип калган депутаттардын саны көпчүлүк түзгөн буга чейин. Ошол себептен мунусунда андай ошондой өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ойлоп депутат болом деген кандидаттар келбеши керек. Биз аз болсо дагы кичинекей шаар үчүн чыныгы эл өкүлүн тандашыбыз керек. Ал үчүн бизге бардык мүмкүнчүлүк берилди. Ошону азыр буга чейин эмне иш кылган, кимдин жанагындай таасири менен келип атат, ошонун бардыгын карапайым элибиз дыкат иликтеп туруп, ошол туурасына шайлаш керек. Ошол эртең ошол кандидаттан ошол элдин үнүн жеткиздиңби, эмне иш кылдың деп отчет ала турган, ошол отчет бере ала турган баягы чыныгы эл өкүлү шаардык кеңештин депутаты шайланышы керек деген мен көз караштамын. Тилекке каршы буга чейин андай депутаттардын саны аз болгон. Мен аны сизге жашырбай эле айтам. Азыр сиздин партияңыз Мурас партиясын кошкондо жалпы 5 партия ат салышып атат. Анан учурда үгүт иштери кандай жүрүп жатат, анан шайлоо таза өтөт деп ишенесизби? Мен чындыгында таза өтөт деп ишенемин. Эгерде таза өтпөй турган болсо, биздин бул өлкө жетекчисинин айткан сөзү аткарылбай турган болсо, анда чоң күмөн жаралат күч органдары тарабынан. Азыркы шаардык үгүт иштеринде дагы айрым бир партияларда ушундай мыйзамсыз иштер болуп атканы бизде ушундай фактылар, далилдер келип атат. Кандай факты, далилдер? Мына бул айрым бир партияларда жанагындай жетекчилик кызматта иштеп өздөрү кандидат болгон кишилер, кандидаттар бар. Ошолор өздөрүнүн участкасында, өздөрүнө бөлүнгөн баягы территория участкасында ушул мен буга чейин ушул жолду салып бердим эле, же мына жерге бир баягы газ түтүкчөсүн тартып бердим,
же мына таза сууга түтүкчө тартып бердим, сен эми ушул шайлоодун ушул партиядан ушул кишини шайлайсың деген үгүт иштери жүрүп атат да. Бирок ошол иштер жасалган иштердин бардыгы мамлекеттин Ош шаарынын бюджетинен жасалып атат да, элдин акчасынан жасалып атат. Алар ошо элдин акчасын өз кызыкчылыгына пайдаланбашы керек. Андай кандидаттардын көзүн тазалашыбыз керек, аларды шайлоого жеткизбей. Эмне себептен ошол шаардын акчасын алар өз кызыкчылыгына пайдаланышы керек? Андай кандидаттар биздин катарыбызда жок. Биздин катарыбызда болгон кандидаттар өз арызын жазып кетип, мыйзам чегинде иш алып барып атат. Эгерде биздин партиянын арасында ошондой мыйзамсыздык болсо, ачыктап чыгарышсын. Бирок биз башка партиялардын баардыгын ачыктап, аларга эскертип берип атабыз азыр. Мына мен сизге айтайын, 10 адырдагы мына Ош газ жетекчиси баягы орун басары 2-3 участканын бардыгын баягы мойнуна минип алган. Неге? Мына мен сенин газыңы тартып берип койдум, сен ушуну мына биздин партиядан ушул кандидатты шайлашың керек деген туура эмес да. Ал өзүнүн акчасына жасады уже газ турбасын. Ошол уякта дагы 2 участкада таза сууга, канализацияга ошондой турба түтүктөр тартылыптыр. Шаардык мэриянын акча каражатынан жасалган иштерди бир кандидат кызыкчылыгына колдонбошу керек да. Эмнеге андарга ошол баягы биздин башка бир немелерибиз, күч органдары көз жазымга калтырып атат. Эгер ошолордун баардыгы аныкталса, ошол кандидаттардын баардыгын бул немеден четтетилиши керек. Бир баягы 2-3 кандидаттын жанагындай мыйзамсыз ишинен жалпысына баягындай ол залакасын тийгизбеш керек да. Себеби таза шайлоо дегенде ошол таза шайлоону ошолор өздөрүнөн башташ керек. Биринчи кезекте. Бул боюнча фактылар барбы сизде? Азыр ошол жерде биздин үгүт иштеги, биздин да кандидаттар бар да. Биздин кандидаттар ал жерде иштеп атат. Барса, бул жердеги агитаторлор айтып атат, ушул жерге газ турба тартылыптыр. Азыр бул кандидат коюлуптур, биз ошого иштеп атабыз. Бизде ошол жердеги жанагы квартальный деп коет го. Ошондой немеге Дамком сыяктуу айыл башчылардын бардыгы ошолго үгүт иштерин жүргүзүп атат деп айтып атат. Ал жерде биз эми ОЗЭК эскертип, олар бизге ОЗЭК айтып атат, биз да ошондой эскертип бердик. Андай кылбаңыздар, ол мамлекеттин эсебинен жасалган акча каражатына жасалган ишти алар өз кызыкчылыгына пайдаланбашы керек деп биз үгүт иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ошолор ошондой иштерди жүргүзүп атканы чын. Ошондо бизге бул ишти бул аткарып берди. Теперь биз ушуну шайлашыбыз керек. Болбосо бул болбой калат дегени туура эмес. Ал жерде чыныгы баягы элдин көйгөйүн айта ала турган, ошол жанагы бир эле ишкананын ишин күчү менен жасалган ишин мен баягы элге таңгалабаш керек деген көз карашты айткым келип атат. Сиз Ош шаардык кеңешинде депутат болуп турганыңызда кандай курам менен иштедиңиз да? Коллегаларыңыз кандай эле? Мен 2 сазыста иштедим. Мен сизге буга чейин айтпадым. Чындыгында бизде ошол буга чейинки 45 депутаттын арасынан бир 4-5 гана чыныгы эл өкүлү болду десем мен жаңылышпаймын. Себеби ошол калганын көпчүлүгү кайдыгер мамиле болуп, ошол келип, ошол жанагындай убакыт өтсө, сессия өтсө болду деген депутаттардын катары көпчүлүктү түзгөн. Мына ол биринчи чакырылышта дагы, экинчи чакырылышта дагы тилекке каршы ушундай болду. Мен ойлойм, азыркы чакырылышта ошондой депутаттар келбеши керек деп. Ал депутаттар ошол чыныгы элдин алтынан келгенден кийин, ошо чыныгы элдин көйгөйүн көтөрүп, ошо элге ак кызмат кылып бере турган депутаттар келсе, биздин шаарыбыздын казынасы батыраак толуп, ошо өнүгүү жолуна дагы баягы кыйла жардам болот десем жаңылышпайм. Себеби ошо шаардык кеңештин депутаты болуп келип, ошол тиешелүү жетекчилердин мойнуна минип алып, мен бир компанияма бул тендерди бер, мен бул компанияма бул жолду салышы керек, же менин бир кишими сен садиктин баягы жетекчиси болушу керек, буну бул жакка жумушка коюшу керек дегенден алыс болуш керек бул шаардык кеңештин депутаттары. Тилекке каршы буга чейин андайлар болуп келген. Мунусунда дагы андай болот деп мен кандай десем 100% кепилдик менен айта албайм. Себеби ошондой эле дүжүрлөр бунусунда да келет деген мен да ишеничтемин. Алардын саясий максаты эмне? Сиз айткан депутаттар. Алардын ошол саясий максаты мен түшүнбөй жатам да. Эмне себептен? Азыр мен буга чейин биздин коллегаларыбыз катуу айтсам капа болушпасын. Ар бир базы 2-3 партиянын жетектеп кетип аткан менин коллегаларым буга чейин кимдин күчү менен депутат болгонду мен өзүм жакшы билем да. Эми азыр эле келип биз жаңы команда чогулттук, биз ушул курам менен ушул иштеп беребиз деп элди алдына чыгып сөз убада берип атпайбы? Буга чейин ал кимдин баласы болгон, кимдин акча каражатына келген, алардын мыйзамсыз иштери болсо, алар бардыгын көз жаздымга кылганга айласыз да, себеби ошол кишинин жанагындай жардамы менен келгенден кийин. Ошол себептен мен азыр айтайын дегеним, ким болбосун,
ошол чыныгы ошол элдин алдына чыккандан кийин ол элди алдабашы керек. Нургелди мырза бирөөнүн бир кол баласы болуп барбашы керек шаардык кеңешке. Мен ошондой айрым бир депутаттар ошол бирөөнүн кол баласы болуп кеткендерди дагы көрүп жатам, иши менен сөзү дал келбеген кандидаттар. Эгерде ошолордун баардыгы жана убакыт сааты келе турган болсо, биз баардыгын айтканга даярбыз. Эч кимдин жанагындай туурасын туура, катасын ката деп айтканга. Иши менен сөзү дал келсе, шаардык кеңешке келип кызмат кылышы керек деген ойдомун. Шайлоого бир нече жолу катышкан талапкер катары, депутат катары бизде шайлоо таза өттү деп айта аласызбы, бир да жолу болсо? Анан шайлоо мыйзамдары кандай иштеп атат бизде? Мен буга чейин шаардык кеңеште баягы шайлоолорунда бизде ошол жанагындай баягы көп баягы мыйзам бузуу болгон эмес шаардык кеңеште. Мен мына жогорку кеңеште мен өзүм шайлоого катышканда ошол жанагындай бир топ мыйзамсыз иштерди мен өзүм өз көзүбүз менен көрүп, бир канча фактылар катталган, бирок ошолордун баардыгына биздин жанагы шайлоо жанагы мыйзамдарына каршы келген иштелерди дагы биздин күч органдары жок, андай факты болгон жок. Ал адашып берилип калган, жанагы добуш сатып алуу боюнча фактылар катталган. Ал бир баягы адамдын күлкүсүн келтире турган шултоолор менен козголгон кылмыш иштин баардыгын жаап берип, ошонун жыйынтыгын баягы биздин шайлоо БШКнын немесине отчетуна берип жиберет. БШКга баргандан кийин алар ошо кагазга ишенип, бул жерде ушул округда эч кандай мыйзам бузуу болбоптур. Мыйзам бузуу болсо, ошо күч органдары өздөрү жоопкерчиликти алат. Ошолор бизге күч органдары кандай маалымат берсе, биз ошол маалыматты ошондой деп кылганга милдеттүүбүз деп ошентип жооп беришкен. Мен ойлойм, шаардык кеңеште көп мыйзам бузуу болгон эмес. Жогорку кеңеште мыйзам бузуу болгонун мен өзүм жон терим менен сезип көрдүм. Бирок ал күндөр дагы өтөт. Таза шайлоо болот. Таза шайлоо боло тургандагы күн келет, Кудай кааласа баардыгы. Айтайын дегеним, ал таза шайлоого ошол биздин тиешелүү күч органдары дагы ошол жанагындай көз жаздымга калтырып койгон үчүн гана ошол баягы таза болбой калды деп эсептейм да. Бирок жалпы ал күндөр дагы баягы таза шайлоо болот деген баягы ишеничте мен эч бир баягы ишеничим бар. Акыры аягына чейин биз күрөшөбүз. Таза шайлоо сөзсүз болот. Бекболот мырза, биздин эфирге келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Азыр өзүңүздүн шайлоочуларыңызга, колдоочуларыңызга өзүңүздүн кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, өзүңүздөр билгендей 2024-жылы 17 ноябрда Ош шаардык кеңешинин шайлоосу болуп жатат. Ошого мен сиздерди өзүм буга чейин айтып келгендей, чыныгы эл өкүлдөрүн тандайт деген ишеничтемин. Ким болбосун, ошол буга чейин эмне жумуш кылган, шайлоо депутат болуп барса эмне жумуш кыласың деп, ошонун алдын ала өзүңүздөр баардыгын ошол талапкерден тактап, эгерде ошол кайсы партиядан аттанып аткан кандидат болсо, шаардык кеңештин депутаты болуп калса, ошол сиздер менен тыгыз байланышып, чыныгы ошол шаар үчүн кызмат кылып бере турган депутаттарды шайлаңыздар деп суранып кетем. Мен өзүм эгерде ушу Мурас партиясын туура көрүп тандап берсеңиздер, эгерде биздин Мурас партиябыз ушу шаардык кеңештин шайлоосунан утуп чыгып, ошол биздин партиянын катарында депутат кылып бизди шайлап берсеңиздер, мен өзүм буга чейин өзүм айтып жүргөн ушу мыйзамсыздык иштердин баардыгын, ошол кандай болсо ошонун баардыгын аягына чыкканга, ошол аз болсо дагы кыргыз элиме, Ош шаарына, жалпы Ош шаарына кызмат кылып бергенге мен ар дайым даярмын. Эгерде туура көрүп шайлап берсеңиздер, биз сиздердин үнүңүздөрдү тиешелүү жетекчиге, күч органдарына жеткизип, аз болсо дагы чын ыхлас менен, таза ниет менен кызмат кылып бергениңиздерге, кызматыңыздарды кылып берүүгө мен даярмын. Ошол себептен 17 ноябрь күнү туура тандоо жасаңыздар. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, аз болсо дагы чыныгы кыргыздын чыгаан жигиттери, элине күйгөн, ошол бирөөнүн кол баласы болбогон, ошол кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгын коргогон депутаттар шаардык кеңештин депутаты болуп шайланбашы керек. Ошону мен сиздерден суранып кетем. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Шайлоо ошол эсен аман, ошол баардык мыйзам бузуулар болбой таза өтүшүнө тилектешмин. Урматтуу көрүүчү, 17 ноябрь Кыргызстанда 33 шаардык кеңеште 231 айылдык кеңештерде шайлоо өнөктүгү өтөт. Сиз татыктуу, таза талапкерлерди шайлайсыз деп ишенебиз. Аман туруңуз.